Хабибдин атасы комада. Конор менен Дана Уайт анын тез сакайып кетишин каалады. Россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы жана машыктыруучусу Абдулманап Нурмагомедов оор абалда ооруканада жатат. Бул туурасында спорт агенттигине Хабибдин эң жакын досу Ислам Махачев билдирген. Махачев Хабиб менен сүйлөшкөндө ал атасынын абалы оор экендигин айткан. Учурда Москвадагы клиникада дарыланып жатканын кошумчалаган. Спорт агенттигинин маалыматы боюнча буга чейин ЖМКлар Абдулманап Нурмагомедов коронавирус жугузуп алды деп шектелип жаткандыгын жазып чыгышкан. Кийинчерээк вируска тест тапшырганын билдирип, бирок анын жыйынтыгы тууралуу айтылган эмес. 5-майда ооруканага жаткырылган. Ал арада Абсолюттук мушкерлер уюмунун башчысы Дана Уайт Instagram баракчасы аркылуу Абдулманап Нурмагомедовго батыраак сакайып кетишин каалаган. Ошондой эле ирландиялык белгилүү мушкер Хабибдин эзелки атаандашы Конор дагы Twitter баракчасына Нурмагомедовго колдоо сөздөрүн жазган. Булак Спутник KG. Бүгүн Бишкекке Катар менен Кувейттен 107 Кыргызстанда кайтып келди. Бүгүн 14-мартта Бишкекке Катар менен Кувейт мамлекетинен 107 Кыргызстанда кайтып келгенин Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык алар авиакомпаниянын Эль Кувейт Доха Бишкек каттамы боюнча учуп келишкен. Кыргызстандыктар менен бирге келген Казакстандын 31 жаранын казак тарап аэропорттон тосуп алып, атайын унаа менен өлкөсүнө алып кеткен. Келгендерди медициналык каттоолордон өткөрүү үчүн обсервацияга алышкан. Белгилей кетсек, бул коронавирус пандемиясынан улам эл аралык аба каттамдарынын токтотулушуна байланыштуу чет мамлекеттерде калып кеткен жарандарды кайтаруу ишинин алкагында уюштурулган. Аны президенттин тапшырмасы менен тим аткарууда. Булак Спутник KG. Коронавирустан каза болгон дарыгердин үй бүлөсүнө 1 миллион сом берилди. Коронавирус менен күрөшкөн медицина кызматкерлерине компенсация берүү башталды. COVID-19 жуктуруп каза тапкан Жүзүмкан Көкүмбаеванын үй бүлөсүнө 1 миллион сом берилди. Бул туурасында республикалык штабтан кабарлашты. Апрель айында эпидемия очокторунда иш алып барган медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөм үчүн 105 миллион 400 миң сом которулган. Коронавирус илдетин жугузуп көз жумган дарыгер Жүзүмкан Көкүмбаеванын үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө материалдык колдоо көрсөтүлдү дешти штабтан. Каражат саламаттык сактоо министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун депозиттик эсебинен 244 саламаттык сактоо уюмунун депозиттик эсептерине которулган. Булак Спутник KG.